Оштун экс-вице-мэри тендерден жегенбе? Өткөн жыл эгемендик күнүнө карата Ош шаарынын Борбордук аянты ремонттон кийин ачылган. Кызыл тасманы калаанын ошол кездеги вице-мэри Марс Исаев кескен. Эми ушул тендерге байланыштуу Исаев жана башка атка минерлер коррупция боюнча камакка алынып, тергөө жүрүүдө. 2023 жылдын май айында Ош шаарынын Борбордук аянтын реконструкциялоо боюнча Аристин сайтында тендер жарыяланган. Бир айдан кийин конкурстун жыйынтыгы чыгып, тендерди Алихан Строй менен Ригел курулуш компаниясы уткан. Бул компаниялар өз кызматын 80 миллион 500 миң сомго баалаган. Борбордук аянт бир жылда оңдолуп, Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата пайдаланууга берилген. Ички иштер министрлиги 21 июлда Оштун мурдагы вице-мэри, Ош шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынын башчысынын орун басары, курулуш компаниянын биринин директору, инженер кеңешчи жана мамлекеттик архитектуралык курулушту көзөмөл жүргүзүүчү мамлекеттик инспектор кармалганын кабарлады. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо боюнча агенттигинин 2 курулуш компаниянын кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, атайылап иштердин көлөмүн көп көрсөтүп жазышып, алынчу курулуш материалдарынын бааларын жогорулатылган баалар менен тендер өткөрүшүп, мамлекетке ири өлчөмдө материалдык зыян келтиришкени аныкталган. Натыйжада мамлекетке ири өлчөмдө 25 миллион 690 миң сом материалдык зыян келтиришкен деп белгилейт мекеме. Марс Исаев 43 жашта. 2018 жылдан 2021 жылга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. 2021 жылы сентябрда Оштун вице-мэри болуп дайындалып, быйыл февралда кызматынан кеткен. Ишкердин апасы Ульфат Доспаева Токтогул паркынын жанындагы изюм рестобарын иштетип келген. Ошондой эле Мерим Сейилбагын мэриядан ижарага алып, айланасын тосуп, элден кирип акысын алып келген. Бирок Жеңишбек Токторбаев мэр болуп дайындалгандан кийин таңкы рейдтердин биринде Сейилбакты текшерип, ижара акысын жылына 5 миллион сомго көтөрүүнү буйруган. Ошондой эле изюмдун ижара акысы да айына 300 миң сомго жогорулаган. 700 миң бир жылына төлөйбү? Ооба. Айына 57.800 57 миң айына? Ооба. Төлөп атат. 57 миң. Так канча жылдан бери иштетип атат? 5 жыл. 5 жылды, так, 5 жылдык арендасын төлөйт. Жаз. 5 жылдык аренда ошондо 5 миллиондон болгондо 5 жыл. 25 миллион 5 жылдыгын төлөсүн. Жаз. Удумление бергиле. Эгер төлөбөй турган болсо, расторгать эткиле дагы полный мен өзүм иштетем. Мэри өзү иштетет. Кереги жок. Без него обойдемся.